Келгиле анда бүгүн биз силер менен кечээ күнү эмне деген тема өттүк эле, ошого кайрылсак. Силерге азыр өзүңөргө маалым болгондой сабагыбыз күндөгүдөй сабактан айырмаланат. Ачык сабак, туурабы кыздар? Өзүңөрдү күндөгүдөй эле эркин алып, сабакка жооп бере бергиле. Келгиле анда жооп беребиз. Кечээ биз эмнени өттүк? Кана эсиңерге салып айткылачы кыздар. Эмнелерге байланыштуу? Сандардын жазылышы, алардын үстүнөн амалдарды аткаруу алгоритми деген өткөнбүз. Туура, демек позициялык жана позициялык эмес эсептөө системаларына көңүл бурганбыз, Көрсө, кандай? Биз тааныган сандар кандай эсептөө системасы болуп эсептелет экен? Римдик ондук эсептөө системасы болуп эсептелет эчке. Ондук тааныгандар, туура. Анын ичинде дагы башка кандай эсептөө системалары бар экен ондуктан башка? Римдик эсептөө системалары бар. Аларды атагылачы, алар кайсылар эле? Мен жазып атам, айта бергиле. Системасы бул 1, 5, 10, 50. 50 кантип жазылчу эле? 50 болуп жазылат. 100 Туура, азаматсыңар, андан кийин 500 бар, андан кийин ал Д болуп жазылат. деп жазылат, ал эми М деп жазылат. Ана ушул жерде алардын жайгашкан позициясына жараша башка санды түшүндүрө алабы экен? Мисал келтирбейсизби? Ооба, эчке жайгашкан ордуна жараша бул башка позицияларды түшүндүрө алат. Себеби мына 5 менен 1 5тен кичине болгондугуна байланыштуу. Эгер 5ти коюп туруп, 5тин аркасына 1ди алдына 1ди коюп койсок, ал 4 деген санды билдирет. Себеби бул римдик цифраларда чоң сандан кичинекей сан биринчи турган болсо, анда ал сөзсүз кемитилет. Азаматсың. Ал эми кийин турса айтат, кайдыңса токтоп тур, башка кыздар. Бул алдына дагы бир санды кошуу менен болот. Демек, кайсы амал аткарылат экен? Ал ошо L анан плюс ошо L анан X деп жазсак, бул жерде кошуу эмеси амал аткарылат. Эмне үчүн? Себеби L канча экен? L 50, X 10 кайсы санды берип калат экен? 60 берип калат. Анан эми римдик эсептөө системалар экен. Ал эми биз өзүбүздүн кадимки жашоодо колдонгон эсептөө системаларынын ондук эсептөө системасынан сырткары экилик, үчтүк, төрттүк жана башка эсептөө системалар бар экен, Ошондо эсептөө системасында кайсы цифралар катышат экен? Бул жерде 1 Рим цифрасынан 1ден 2 катышат. Жок, Римде бүттүк, Римден эмес, эми өзүбүздүн күнүмдүк позициясын өтөлү. Позициялык, тегиле. 0 менен 1, анан кийин 2 болот. 2 да катышабы? Ким айтат? 2 жок, 0 менен эле 1 болот эчке. Экиден кичинекей сандар айтайын, зон окусам албайт. 0 анан 1 болот. Демек, 2 койгон болсок 0, 1 анан 2 болот. 2-ни койгон болсок 0 анан 1 болот. Демек, системага АВНден тапсырмаларды аткарып жатыптыр. Ошол боюнча мен силерди тапсырмаңарды текшерип, кайра жөнөттүм. Демек, өзүңөрдүн кемчиликтериңерди көрдүңөр, жетишкендиктериңерди жаздым. Демек, бүгүнкү сабактанда кечээ күнгө кайрылдык. Бүгүнкү биздин ачык сабагыбыз 10 ичиндеги сандарды окутуу методикасы деген темага арналмакчы. Лекциянын темасы. Биз бүгүнкү замандын талабына, бүгүнкү күндүн талабына ылайык өзү үйгө тапшырма берүүнүн жолдору сабакта өтүлгөндү гана бышыктоо эмес, үйгө дагы тапшырма берип, мына слайд көрүнүп атабы силерге? Биз ошол нерсени алдын ала да берүү мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошон үчүн мен эгерде азыр берсем, анда силер материал менен таанышууга убактыбыз жетпей калмак. Себеби биз аудиторияда отурган жокпуз да. Онлайн болгондо ушундай максатта колдонот экенбиз да тапшырмаларды. Келгиле, анда лекциянын менен таанышып алгыла. Силер бүгүн сан түшүнүгүн, 0 санын аныктайсыңар. Сандардын курамын билесиңер, атайсыңар. Сандарды салыштыруу жолдорун талдайсыңар.
саноо жөндөмдүүлүгүн калыптандырууга карата иштер менен таанышасыңар. Окуу китебиндеги тапшырмаларды аткарууга карата методикалык иш аракеттерди түшүндүрөсүңөр. Ооба киребиз. Мен дагы азыр кирдим. Кайра мени өчүрүп аласызбы? Нервничать кетип атты, башка телефон. Ошончо базы табалмай атат. Кандай айтат? Университет, телефон жок. Неме? Кыздар азыр бияқта эмени өчүрүп коюңчу. Башка тоскоолдуктар жаралып атат бизге. Кегиле. Демек, максат менен тааныштык. Бизде эми күтүлүүчү натыйжалар. Кандай күтүлүүчү натыйжаларга ээ болобуз бул сабакты өтүп бүтүү менен лекциянын аягында силер сан жана цифра түшүнүктөрүн айырмалап каласыңар. Андан кийин сандын курамдарын түрдүү жолдор менен аныктап, окуучуларга түшүндүрүү жолдорун билесиңер. Онун ичиндеги сандарды окутууга карата иштерди жүргүзө аласыңар. Баалоо каражаттары, биз бул сабакта кандай баалоо каражаттарын колдонобуз? ПСМ, өзүңөр билесиңер, позиция, себеп, мисал, тыянак, түшүнүүнүн жаңылыштыгын текшерүү жана кичи тест. Мен бул баалоо каражаттарынын ичинен көрсөткүчтөрдөн ПСМ-ге токтолгум келип атат. Калган бүгүнкү сабак бизде лекция болгондуктан биз баа койбойбуз, бирок канчалык деңгээлде бааланып атканын түшүнүш үчүн. Демек, силер эгерде бааланасыңар, эгерде өзүнүн тандаган позициясынын себептерин, мисалын туура келтирсеңер, мисал мен азыр силерге суроо берем да ушул тапшырма боюнча, ошондо конкреттүү тыянак чыгарып, башкаларга ошону көз карашыңарды билдирип, жыйынтыкка жакшы катышсаңар, андан кийин жакшы деп бааланат. Эгерде өзүңүн тандаган позицияңдын себептерин, мисалын туура келтирип, конкреттүү тыянак чыгарып, жалпы талкууга катышса, канааттандырарлык деп бааланат. Эгерде өзүнүн тандаган позициясынын себебин айтып, бирок мисал аракет жасап эле койсо, анан канааттандырарлык эмес деп бааланат. Эгерде өзүнүн тандаган позициясынын себебин туура келтире албай калса, ушундай деп бааланат. Кегиле анда. Алгач мен силерге ошол убакыттан эртерээк жөнөттүм лекциянын материалдарын. Силерге суроо. Кыздар, сан деген эмне экен? Бул предметтердин көптүгүнүн сандык мүнөздөмөлөрү. Мүнөздөмөлөр. Анда азыр мындай кылалы. Силер, мен бул жактан досканы ачып алайын дагы, мага ошол сан жөнүндө түшүнүктүү ар бириңер эмнени түшүнүп жаткан болсоңор, ошону мага айтып турасыңар. Мен бул жактан силердин көз алдыңарда кластер түзөйүн. Баштадым. Сан деп коеюн. Себеби бүгүнкү биздин темабыз сан түшүнүгүн окутуунун методикасына байланыштуу экен, а? Эмне дедик? Предметтердин көптүгүнүн сандык мүнөздөлүшү. Көптүгүнүн сандык мүнөздөлүшү. Менде өө болбой калыптыр да. Көптүгүнүн сандык мүнөздөлүшү. Дагы кийинкиси айта берет. Кыскартып жазайын. Сандык мүнөздөлүшү. Андан кийин. Ким айтат дагы сан деген эмне экен? Кыздар. Айта бересиз. Түшүнгөнүңөрдү айткыла. Көрсө бул буюмдарга карата сан эле эмес, сан жөнүндө ошо санды окутууга байланыштуу айта бергиле. Себеби мына жерге санды окутуу деп кошуп коеюн. Адам баласы тарабынан ошо реалдуу нерселердин саноодо жана ошондой эле мындай чоңдуктарды белгилөөдө реалдуу жашоодон алынып туура. Дагы анан чоңдуктар ким жооп белгилөөдө берет? да болот. Ким жооп берип атат? Мен эчке. Атың. Нуриза. Нуриза, рахмат. Нуриза. Кийин дагы ким айтат? Демек бул сан деген түшүнүк кайсы тилден алыныптыр? Алар деле айта бергиле. Сан грек тилинен алынган экен. Кайсы сөздөн алыныптыр? Грек тилинен алынып. Грек тилинен алыныптыр. Эмне деген сөз экен? Артимос деген. Аритмос, Аритмос. Ошондо кана ушу аритмос деген сөз кайсы сөзгө окшош? Арифметика. Арифметика, азамат. Туура. Андан кийин дагы ким жооп берет?
Демек бул жерде Аритмоз деген сөзүнөн алынып, ошол сан дегенди түшүндүрөт экен. түшүндүрөт экен. Туура. Азаматсыңар сандарга мисал келтиргилечи. Арифметика экен, кийинкиси. Айта берле. Кыздар, өз оюңарды. Эмнени? Сандардын эмнелери бар экен? Сандардын Мисалы 6 деген сан эмнелерден турат экен? көптүктүн элементтери Көптүктүн элементтеринен туура, көптүктүн элементтери туура айта бергиле дагы. Өзүңөрдүн оюңарды айта бергиле. Дагы кыздар? Ким жооп берет? Сан көптүктүн предметинин жана касиеттеринен жана мүнөздөрүнө көз каранды эмес. Эмес экен, туура азаматсың. Дагы ким айтат? Буларга өзүнө ар бирине кененирээк анан токтолобуз. Демек предметтердин мүнөздөрүнөн көз Ар каранды бири көптүк бир эле сандан мүнөздөлөт экен. мүнөздөлөт экен. Туура азаматсың. Ал эмнени түшүндүрөт? Курулай. сан Мисалы өткөндө биз силер менен тааныштык да, көптүктүн элементтери дедик. Анан аларды биз санаганда кандай иретте санашыбыз керек экен? Бир элемент кайталаныш керек бекен, керек эмес бекен? Жок, бир элемент кайталаныш керек эмес экен. Кайталанбаш керек экен, а? кайталанбаш керек экен жана ошо окуучуларды үйрөтүп атканда кайра аркага санаганды үйрөтпөш керек экен. Туура, азаматсың, рахмат. Дагы ким эмнени түшүндү айтып бергиле. Ушул жерде сан деген түшүнүктө натуралдык сан деген кездештүү силер менен? Натуралдык сандар экен. Башкача айтканда, башталгыч класстын окуучулары түшүнө турган, окуй турган эң биринчи сандардын көптүгү натуралдык сандар экен, а? Андан кийин концентр деген сөз кимдин эсинде бар? Кандай дейсиз? Концентр. Концентрдик принцип дедик эле го. Биз ошону ким түшүндү эле, кандай эле? Биз муну өткөнүбүзгө көп болду, себеби сентябрда өтүлгөн темада. Сандар концентрдик принципте окутулат дегенбиз да. Биз именно теманын атын айтып атпайбызбы? 10 ичиндеги сандар, анан 100 ичиндеги сандар, анан 1000 ичиндеги сандар деп. 10 ичиндеги сандар канча орундуу сандар экен? Эки орундуу сан. Ким айтып атат? 1 дегенге ким макул, ким 2 дегенге макул? Бир эжеке себеби 10 бир орундуу сандар болгондо 1ден 9га чейинки сан болот да. Туура, өзү айтып атпайбы? 10 ичиндеги деп атат. ичиндеги сандар болот да. Орундуу сандар экен. Ал эми 2 орундуу Ошондо сандар. бир орундуу сан болот. 2 орундуу сандарга Кандай дейсиз? Ал темага биз жете элекпиз. Ооба, жете элекпиз. Демек биз onun ичинде бир орундуу сандар гана ой жүгүртөбүз жана ошолордун үстүндө иш алып барабыз. Демек негизинен ушундай экен, биз жалпы обзор кылдык, эми кегиле. Анда эмесе кайра биз өзүбүздүн слайдка кайталы. Демек кыздар, цифра жана сан түшүнүктөрүнүн айырмачылыгы эмне экен? Салыштырып көрөлү. Цифра бул сандын жазылышы белгилөөчү символ болуп эсептелет. Ал эми бул санды биз угабыз, анан кийин айтабыз экен. Жазабыз. Цифраны болсо биз жазабыз, көрөбүз жана ошондой эле айта алат экенбиз. Азаматсыңар, азыр токтоп тургула, шашпай тургула. Мен бул жерде диаграмма боюнча салыштырабыз. Силердин ошол ойлогон түшүнүктөрүңөрдү эми шашпай мага бул жака санды жазалы. Муну экинчи көптүккө болсо цифра жөнүндө жазалы. Экөөнүн ортосуна эмнесин жазмак элек? Айырмачылыгы же окшоштугу? Неден баштайлы кыздар? Кайсы же санга тиешелүүнү бүтүп, анан цифраны бүтүп окшоштугун табалыбы же окшоштуктан баштайлыбы? Экөөнү тең ошо санды бүтүп, анан цифраны ортадан баштагыла. Сан жөнүндө айта баштагыла, мен жазайын кана. Сан бул предметтик көптүктүн сандык мүнөздөлүшү деп санга жазабыз. Сандык мүнөздөлүш экен. Башкача айтканда анын ошол жерде кошо айтып кеткиле. Демек биз предметтердин сандык мүнөздөлүшүн айтып атканда алардын ага чейинки таанышкан касиеттери, формасы, түсү жөнүндө көңүл бурулабы экен? Ооба, эжеке. Ооба. Жакшылап ойлонуп. Жок, формасы түсү жоктан. Санын сурооттан түсүнүн бизге тиешеси барбы? Жок. Ким айтат сан жөнүндө айтып бергиле.
санды биз көрөбүз жана ошондой эле угабыз. Мен азыр айтканыңды жазып берейин, анан кийин ката болсо кайра оңдойбуз, көрөбүз дейт дагы. Угабыз деди, угабыз. Ким катасын байкап калса, кайрылса ката эмес, ката айтты деп оңдоп коесуң. Көрөбүзбү санды? Мына мен силерге жазайын. Угуп тургула кыздар. Кайрылса айтты көрөбүз деди да. Мына бул жерге Цифра эмес го. Цифраны көрөбүз. Цифра бул сандардын жазылышын, цифраны биз угабыз жана айтабыз деп айтсак болот, ал эми сан жөнүндө айтылган. Угабыз. Көрөбүздү эмне кылайын? Өчүрүп бериңечки алып жок. Так эна сызып коеюн. Дагы айтабыз кийинкиси. Угабыз. Анда эмнени сан бул предметтин көптүгү, жок. Сан көптүктөрдүн предметинин касиеттеринин жана мүнөздөлүшүнө көз каранды да. Касиеттеринен көз каранды эмес экен, Эмес. Дагы. Эми цифра жөнүндө айткылачы, көрөт экенбиз, эмне кылат экенбиз? Жазат экенбиз. Угабыз. Угабыз. Жок, эскен. Эмне кылабыз? Жок, айтып бер, мен жазып берем. Айтабыз. Атайбыз. Дагы. Сандычы угуп эле коебузбу же дагы эмне кылабыз? Санайбыз дагы. Санайбыз. Дагы эмне кылабыз? Жерге жазып коеюн, санайбыз деп. Санды атайбызбы, атабайбызбы, жокпу кыздар? Атайбыз. Атайбыз. Демек, санды көрөбүз дагы дайчы. ошону түшүнтүп бергилечи, кимиңер көрөбүзбү, көрбөйбүзбү? Мисалы, Көрбөйбүз бул айтылат. Сан бирок бул жана угулуучу дайчке жазылбаган. мага айткылачы, цифраларга кайсылар кирет? Анан кийин талдайлы. Цифра деп эмнени айтат экен? Бул сандын жазылышын белгилөөчү символ. Символ экен, туура эмне жерге жазып кой, символ же белги. Жумагүл жооп цифрага кайсылар кирет? Кандай белги кирет экен? Плюс минус киреби, кирбейби? Плюс минус цифраларга. Жок. Ал цифра эмес да, туура. Канча? Ал цифра эмес. Айтабыз. 1, 1ден 9га чейинки жеке. Эске анан римдик цифралар да кирет да. Койчу, жаңылык киргизип атпадыкпы? 1 Цифрага эжеке буларга 1, 2, 3 деген сандар кирет да. сандар эмес. 1ден 9га чейинки пайдаланууга берилген цифралар. 9, анан 0. 0, туура азаматсыңар. Мына угуп тургула. Силер эгерде айрымдарыңар араңарда түшүнбөй калган болсоңор, мен түшүндүрүп коеюн. Цифра бул ошо санды жазуу үчүн белги экен. А цифралардын жардамында сан куралат экен. Мисалы, мына жерге келтирели. Мисалы үчүн 1 жана 0 цифраларынын жардамында 10 деген сан куралат. Демек 10 цифра боло алабы экен? Ооба? Кантип болду? Жок, боло албайт. Жок, эжеке бул ошол жана пайдаланууга берилген цифралардын жардамында түзүлдү да. Түзүлдү. Демек 10 деген сан деп атасак болот, цифра деп атасак болбойт экен. Ал эми 9-ту сан деп атасак болобу? Ооба. Болот. Цифра деп атасак болобу? Болот экен. Көрдүңөрбү? Демек экөөнүн айырмачылыгы эмнеде экен? Цифра бул кандайдыр бир ошол 0дон 9га чейинки символдордун жардамында жазылат экен, цифралар, белгилердин жардамында. А бирок сандарды ушулардын аркылуу курайт экенбиз. Ошого жазабыз эми, ошондо мага окшоштуктарды айткыла эми. Демек биз 0ду цифрадагы санда десек болобу? Ооба, болот. 1дичи? Болот. 2ничи? Болот. 3тү? Болот. 4түчү? 0дон 9га чейинки сандарды айтсак болот. Демек 123 деп түшүнүп албагыла, арасына бүтүр коюп коеюн. Жана башка 9га чейинкилер окшоштугунда ушол экөөнө тең таандык экен, Анан экөөнү тең биз цифраларды көрөт экенбиз. Жазат экенбиз. Мына 100 деген сан. Биз азыр башка жака кетип калабыз, бирок мен силерге жазып берейин да. 100 деген санды жазыш үчүн биз 1, 0, 0 деген цифраларды жазып, анан 100 деген санды алып атабыз. Көрдүңөрбү?
Ошону биз жана көрөбүз деп аттык го. Биз көрбөйбүз, 100 дегенде каерден эмнени көрөбүз? Эч жерде көрбөйбүз да. Биз 100 деген санды ушуну 100 деп окуйлу деп кабыл алганбыз да. Ошон үчүн санды да атайт экенбиз, цифраны да атайт экенбиз. Цифраны жазат экенбиз, бирок санды ал жазганга кирбей калат экен, санайт экенбиз. Сандарды 1 2 3 4 5 10 20 100 50 40 катарынан кете берет экен да, эми ирети менен кетсе да болот экен. Анан силерге суроо, ошол жерде иреттик сан атооч, анан эсептик сан атооч деген бар эле. Ошол жөнүндө айтылбай калды. Эмне айырмачылыгы бар экөнүн? Иреттикте эмне кылабыз? Буюмдарга ирети менен санап кетебиз да, эжеке иретти. Ирети менен болгондо буюмдарга мүчө уланабы? Мисалы, журналда список боюнча фамилияңар турат. Ошондо биринчи фамилия кимдин фамилиясы? Айдарбек. Көрдүңүзбү? Биринчи деген мүчө уланат экен, Биринчи улануу аркылуу биз ошол буюмдарды мүчөсү менен биринчи, экинчи, үчүнчү деп номер берүү аркылуу саноо процесси жүргүзүлөт экен. Ошондо мына карагыла, атайбыз деген экөөндө тең аталганы окшош экен. Туурабы? Эми силерге кыздар ким түшүнбөй калды? Цифра менен сандын айырмачылыгын жана окшоштугун түшүндүңөрбү? Түшүндүк. Демек, адашпайбызбы? Силерге суроо анда 15 деген санбы же цифрабы? Сан. Анткени ал кайсы цифралардын жардамында куралды? 1 жана 5 деген цифралардын жардамында куралды. Азаматсыңар, муну скриншот сохранить этип койгула, күндөгүдөй кылып, кийин жаза турган болсоңор дептериңерге жазасыңар. Суроо кимде бар? Кыздар? Айда суроо барбы? Жокпу? Жок эжеке. Жокпу? Бурулай? Жокпу? Жок эжеке. Түшүнүктүү деп ойлойм. Кете берейинби, жетиштикпи? Кеттик андан ары. Анда биз дайыма окуучуларды каалагандай тартипте саноого үйрөтөбүз. Макулсыңарбы же жокпу? Жок. Ким өзүнүн ушул жерде пикирин билдирет? Кана ким айтат? Макулмун? Эчкем бул жерде ошо окуучуларды мындай аркага саноого болбойт да, 9га чейин сандан жана ылдый мындай кайра 1ге чейин, 9-дан 1ге чейин санатууга болбойт. Анан 9-дан 6га чейин санатса болот. Демек, 9-дан тескерисинче не деп айтышыбыз керек экен? Сана дешибиз керек бекен, дебешибиз керек бекен? Дебеш керек. Дебешибиз керек. Эмне дешибиз керек экен? Ошо 9-дан 6га чейин мындай. Ким айтат? Тескерисинче эмне деш керек? Сана дебезе. Кыздар, оюңарды айта бергиле, толуктай бергиле. Сана дебейт экен. Өз тартиби менен саноого үйрөтөбүз. Жок, биз айтып атабыз да 1 2 3 4 5 6 7 8 9 деп санатабыз. Ал эми 9 8 7 6 дегенде сана деп эмне дейбиз? Кимдер табасыңар? 6-дан 9-га чейинки сандарды сана деп айтабыз. Жок, ал туура тартипте кетип атат да 6 7 8 деп кетип атат. Тескерисинчесин сурап атам. 9-дан тескерисинче эмне дейбиз? Ата дейбиз. Ата дейбиз, туура азаматсың. Ким жооп берди? Айдарбек менен Бурулай. Бурулай, азаматсың. Көрсө биз окуучуларды дайыма каалагандай тартипте саноого эмес, тескерисинче атаганга да үйрөтөт экенбиз, Азаматсыңар. Кийинки суроону карагыла. Каалагандай сандын курамы өзүнөн бир-бирдикке көп болот. Макулсыңарбы же жокпу? Ооба, эжеке. Ооба деп токтоп тургула, шашпагыла. Мен эжеке. Ким? Мен. Нуриза. Нуриза? Сурооңуз кайталап коюңчу эжеке. Токтоп тур. Мына мен жазайын берге. Каалагандай сандын курамы өзүнөн бир-бирдикке көп болот дедим. Мисалы, бул жерге 5 деген санды жазайын, 5 деген сандын курамдарын атагыла мага, кана? 1 0 2 Токто. 1 менен 4, 1 менен 4 болот. 4 менен 4 болот. 3 болот. 2 менен 3 болот. 3 менен 2 болот. 4 менен 1 болот. 1 болот. Канча курам көрдүк биз? Мына бирөө, экинчиси, үчүнчүсү. 4 курам көрдүк. 4. Сен бирөөгө көп болот дедің, анда 6 болуш керек эле да. Көрдүңөрбү? Анда ошол пикир же туура эмес бекен? Туура эмес. Эптеп калгыла. Көрсө, ар бир сандын курамы өзүнөн
бирдике аз болот кичине болот. Көрүңөр, мен атайын силердин түшүнгөнүңөр туура түшүндүңөрбү же катабы деп суроону атайын ката кылып койдум эле. Кимге түшүнүксүз болуп калды? Башка кыздар сурооңор болсо бергиле ушул эки суроонун үстүндө. Мен баары бир ол жерин түшүнгөн жокмун деген сыяктуу сурооңор барбы? Түшүндүк эже. Түшүндүк. Андан ары кеттик. Анда мына бизге тааныш, бирок силер эмнегедир баягы почтаны калтыр дегенде калтырбай коюп, үч эле кыздын эмес почтасы жүрөт да, калгандардын тапшырма аткарганы мага көрүнбөй атат. Муну кирип аткарып койсоңор, азыр бүгүнкү сабактын тесттеринде жүктөп койдум. Киресиңер, келгиле. МТга келдик эми. Бул суроону мен силерге бергенде ооба же жок деп туруп өзүңөрдүн позицияңарды билдирип, себеби мындай, мисалы үчүн мындай, ошон үчүн көрсө мындай экен деп туруп позицияңарды билдиресиңер. Баштадык. Сандарды салыштырууда салыштыруу белгиси дайыма бир эле белгини түшүндүрөбү? Кана кыздар? Сандар салыштырып атканда салыштыруу белгиси азыр мына жака жазайын, анан силерге түшүнүктүү болот деген ойдомун. Мына келгиле. Бул деген мен эмнени айтып атам? Бул кайсы белги? Чоң кичине. Чоң, анан кичине экен, а? Бул кичине. Ушуну дайыма биз чоң деп окуйбузбу деп атат, сурап атат. Макулсыңарбы же жок? Жок. Токтогула, кимге жооп бересиңер? Жок деп туруп, анткени себеби деп туруп, себеп келтирип айтып. Анткени эжеке бул мисалы үчүн бир белгини койсок, мисалы үчүн 5 менен 4 цифрасын алган болсок, ал же 5 болуп калышы да 5ти чоң кылып, 4тү кичинекей кылып көрсөтүшүбүз керек эжеке. Бурул, митип окуп берчи мага. Биринчи 5ти атап туруп, анан кийин 4 менен салыштыр, андан кийин 4тү атап туруп, анан 5 менен салыштыр. Кана айтчы? 5 саны 5 кичине 5 саны 4 санынан чоң, ал эми 4 саны 5 санынан кичинекей. Туура азамат. Көрүңөр кыздар, көрсө биз тайым эле мына белгини айыр мен көп байкайм, бул мугалимдерде деле кездешет. Чоң деп окуй берет. Бунун аты чоң эмес, мунун аты кичине эмес. Бул өзүнүн турган позициясына жараша, мисалы үчүн Нуриза менден кичине, эгер Нуриза биринчи аталса, ал эми мени биринчи атаса, Майрам Нуризадан чоң болуп калат, туурабы? Ошол өзүнүн аталышына жараша түрдүүчө аталышка ээ экен. Андан кийин кийинки суроого өтөлү. Саноо процесси каалагандай тартипте жүргүзүлө берет дейт. Ооба же макул деп өзүңөрдүн позицияңарды ким билдирет? Кана келгиле кыздар. Саноо процесси каалагандай тартипте жүргүзүлөт деди. Жок, жүргүзүлбөйт. Жок, жүргүзүлбөйт. Ким жооп берет? Ким сүйлөдү жок деп? Кыздар? Жумагүл, сен сүйлөдүңбү? Ооба. Айт анда. Себеби саноо процессинде өзүнүн тартиби бар. Демек, ал тартип. Мисалы, бирден Айтыр. Эчкемиз 1, 2, 3, 4, 5 деген тартип бар ошол. Саноонун өзүнүн ирети бар да, катарынан санап кетебиз. Биз ал эми мындай бирден кийин сразу 3 деп кете албайбыз да, эжеке ошон үчүн мындай. Туура. Катар менен санайбыз. Саноонун өзүнүн атайын эрежелери бар да. Мисалы, биринчи алганда эң кичинекей натуралдык сан 1ге токтолот да, андан сырткары биринчи натуралдык сандар, андан көптүктөрдүн жанагы процесстери менен түшүндүрүлүп, ушундай да. Демек, саноо процесси өзүнүн эрежелерине өзүнүн эрежелери менен. Рахмат. Дагы ким айтат? Мен кошумчалап коеюнчу деген кыздар барбы? Ким жооп берет? Айгүл, эмнени айткың келет? Айтчы бир сөз. Сен сөз сүйлөгөнүң уккум келип атат. Айгүл, видеоңду эмне өчүрүп койдуң? Нуриза сүйлөйүн деп атасыңбы? Демек, саноо процесси бизге түшүнүктүү, туурабы? Ошон үчүн силерге окуу китебине келгенде ошол жерде тапшырмаларды карайбыз. Тапшырмаларда силер кандайча жүргүзүлө тургандыгын ошол жерден да мага көрсөтүп бересиңер деген ойдомун. Келгиле анда. Андан кийин 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 деп доскага окуучуларга дайым көрүнүп тура тургандай кылып илип коюу туура дейт. Ким макул эмес? Туура эмес эжеке. Туура эмес. Туура эмес. Деп туура. Негеден ону 0ду 20 кылып жазганда окуучулар 0 менен 20нын айырмасын билбей калышат. Рахмат. Дагы ким айтат? Эмне үчүн ошентип жазып коюп туура эмеспи?
балким бир жагынан туурадыр эжеке, эмне дегенде баягы керки балдар билбегенде бир нысан деп көрсөтүшүбүз мүмкүн. Силерге лекцияда жасап караган болсоңор, мен жаздым эле да, ушинтип илип койгон мындай, анткени ал мындай нерсени калыптандырат дедим эле. Ким окуду ушуну? Канакыздар? Кимдер? Айта аласыңар. Себеби ал мындай түшүнүктү калыптандырып коет дедик эле да. 0, 1, 2 деп жазылып турса, анда силер жете элейин анда кыздар, суроо. Бул 0 саны натуралдык санбы? Жок, натуралдык сан эмес. А бирчи? бир натурал. Анда окуучулар да ушинтип ал доскага тизип илип койсок, окуучуларда кандай түшүнүк пайда болот? 0 санды натуралдык санга кирет деген ошон үчүн эмне кылабыз? Эми 0 жөнүндө көп керек болуп калды. Кана ким айтат? 0 санын таныштырууда кандай Бул 0 саны бул топтордун боштугу деп аталат. Ал эми бул санын түшүндүрүүдө мисалга алсак, предметтерде жоктугун экенин билгизсек болот. Ошондой. Бул 0 саны ар түрдүү эмелерде колдонулат. Мисалга алсак, көптүк 0 сандарды разрядты түрдө колдонулат да. Нуриза кийин биз кандын дегенде токтолуп турсак, кимдин чогуу? Эжеке, эгер биз буну өзү бул сандарды илип койууга мүмкүн эмес, мындай туура эмес болуп калат да. Эгер биз буларды туура илип кое турган болсок, аны окуучулар жаттап алышат дагы. 0 санын болсо натуралдык сан деп эсептеп алышат да. Өзү 0 саны натуралдык сан эмес болуп эсептелет. Туура. 0 саны натурал сан эмес болгон үчүн бир нерсенин ичинде эч нерсе калбай калган учур, же болбосо кутучанын ичи бош болгон учур деген сыяктуу мисалдар аркылуу биз бош болгон учур. Көбүнчө бизде 0 жок сан деп айтышат. Ушу туурабы? Макулсуңарбы? Жок эжеке. Жок эжеке. Жок сан болсо биз жазбайт элек да, туурабы? Жазбайт элек да, өздөштүрбөйт элек. Демек, андай пикирди айтуу эмес экен, Кийинкиси. Бул 0 сан болгону жок, мындай ичи боштук калганын гана билдиртип коет. Бош учур болот экен да, башка рахмат. Демек, биз андан кийинкиге өтөлү. Эми карагыла, мен силерге лекцияда жөнөтүлгөн материалдан сырткары токтолобуз. Мен өзү без ограничения баягындай убакытка өткөрдүм эле, бирок өтпөдү. Кайра азыр 40 мүнөттө өчүп калса, кайра киресиңер, 3 мүнөттө калыптыр. Түшүндүк, Onun içinde sanдар номерлер темасын окутуудагы негизги милдеттерге биринчи окуучуларга ушу кимдин микрофону Сымбат, микрофонуңду ачып алсаң жакшы болот эле. Сенден чыгып атат окшойт, Мен таппай атам. Сымбат, болду эште. Кегиле. Окуучуларга натуралдык сан бул саноо процессинде колдонулуучу сан катары деген түшүнүктү калыптандырышыбыз керек экен. Башкача айтканда, буюмдар саноодо азыр окуу китебинен тапшырмаларды көрөсүңөр, ошол жерде өзүңөр айттыңар, көптүктүн сан мүнөздөлүшүнөн көз каранды эмес экен, касиеттеринен көз каранды эмес экен. Ал жалаң тегеректерден турат, же үч бурчтуктардан турат, же болбосо арасында сарылар бар экен, кызылдар бар экен деген сыяктуу түшүнүктөргө көңүл бурбайт экенбиз. Жалаң гана сандык мүнөздөлүшүн гана аныктоону биз үйрөтүү негизги милдетибиз болуп саналат экен. Андан кийин onun içindеги сандарда сан удалаштыгы түшүнүгүн жана алардын түзүлүү принцибин ачып беришибиз керек экен. Азыр эле силер айтып кеттиңер, бирден баштап улам кийинки санды кантип алуу керектигине карата аз токтолобуз. Ошол сандарды окуучуларда түшүнүктү калыптандырабыз. Анан алардын түзүлүшүн кантип ачып берүү принциптери мугалимдин алдындагы негизги милдеттерге кирет экен. Биринчи ондуктагы сандарды үйрөнүү бул монографиялык ыкма менен экен. Башкача айтканда, монография деген бир эле санды өзүңөр азыр окуп китебинен байкайсыңар, бир санды өздөштүрүү үчүн бир сабак арналат. Ал сабакта ошол сан жөнүндө үйрөнүп, андан кийин ошол сандын жанындагы коңшулаш сан деген бар. Андан кийин иреттик сан деп, андан кийин ошол сандардын мүнөздөлүшүнө жараша натуралдык сандардын удалаштыгынын түзүлүшү менен байланышат экен. Монография деген сөз бир гана ошол сан жөнүндө үйрөнүп алып туруп, жана конценттерде айттым го, демек 13-деги сандар жалаң бир орун сандарды окуп бүтүп, аларды кошуп кемпип көбөйткөндү үйрөнгөндөн кийин эки орун сандарга өтөбүз. Андан кийин үч орун сандарга ошондой тартипте кетет. Түшүнүктүүбү? Карагыла. Демек, мугалим кандай иш-аракеттер жасайт? Бул нерсеге токтолуунун
негизги милдети бул окуу эртең силер практикага чыкканда план конспект жазасыңар. Жазганда мугалимдин иш аракети деген жерге биз эмнени жазабыз деп эле башыбыз ката берет. Ошондо тапшырмаларга мугалимдин иш аракетинде төмөнкүдөй сөздөр жазылыш керек. Башкача айтканда анализ жүргүзүш керек да. Мисалы үчүн биз 3 деген санды окуучуларга тааныштырууда катарга 3 тегерек тизгиле. 3 санын түшүндүргөн цифрасы бар карточканы таап, тегеректердин жанына койгула. Окуучуларга ошентип айтабыз. Кийинки катарга тегерек канча болсо, ошончо 3 бурчтукту койгула. Ошончо деген демек экөө бирдей болуш керек экен. Саны деген түшүнүктү калыптандырат. Андан эми канча 3 бурчтук болуп калды? Демек балдарга бир гана биз анализди байкап атасыңарбы? Өздөрү колу менен карточка үстүндө барбы тегерекчелер? Ошолор тиздирип коюп, анан кийин 3 бурчтуктар да бар экен, 4 бурчтуктар да бар болуш керек. Дагы бир 3 бурчтук койгула жанына. 3 бурчтуктар канча болуп калды? Башында 3 эле. Эми канча болду? Андан кийин биз кантип 4 3 бурчтукту алдык? Кайсы фигуралар көп экен? 3 бурчтуктарбы же тегеректерби? Канчага көп экен? Деген сыяктуу сөздөрдү айтуу менен биз окуучуларга ушундай түрдөгү сүйлөмдөрдү план конспектиге сандар менен ким биринчи класска чыгып калса, мугалимдин иш аракети деген жерге 3 деген санды тааныштырууда ушундай сыяктуу 4 деген санды ушуга карата өзү өзгөртөсүң